кылып, эртеге кыямат күнү таразабызды оң жагынан Алла Таалам көбөйтүп берген болсун. Тараза бар туугандар. Унутпайлы. Куранда Алла Таала «Ал-вазну яума идинил хак». Эртеге кыямат күнү тараза бул акыйкат деди. «Ванадау ал-мавазин ал-киста ли яуман кыяма». Эртеге биз кыямат күнү адилеттүүлүктүн таразаларын орнотобуз. Ар бир адамдын таразасы өзүнчө болот. Атаңыздык өзүнчө, апаңыздык өзүнчө, аялыңыздык өзүнчө, уулуңуз, кызыңыздык өзүнчө, сиздики өзүнчө. Ар кимдин амалы өзүнүкүнө тартылат. Таразанын албетте эки таш болот. Бир жагына сооптор, бир жагына күнөөлөр. Кайсыл жагы басымдуулук, оорлук кылса, ошол жака чечим чыгарылат. Оң жагынан алхамдулилlah амал дептери берилгендер, таразасы сооптуу көп болгондор, алар бактылуулар. Кудай сактасын, сол жагы көп болуп кала турган болсо жатак. Ошон үчүн дайыма күн сайын келечектеги Алла Таалам бизге даярдап койгон таразаны ойлоп жашайлы. Ар бир сөзүбүз тартылат, ар бир амалыбыз тартылат. Ошол күн бар, ал акыйкат. Алла Таала буну Кур'ан-ы Каримде ачык айтып койгон. Сөздүн барды тартылат экен, амалдын бардыгы тартылат экен таразага. Көрөсүз, ар бир кандай сөз оңго же солго, пайдага же зыянга. Амалдарыбыздын бардыгы. Ошон үчүн иншалла мүмкүн болушунча көп жакшы амал кылып калайлы. Мүмкүн болушунча жаман иштерден сактанып, күнөөлөрдөн сактанып, таштап азайтайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү дуа үйрөткөн. Аллахумма инна нас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат. Я Аллах, биз сенен жакшы иштерди кылганды сурайбыз, жаман иштерди таштаганды сурайбыз. Ва хуббал масакин, бечараларды жакшы көргөндү сурайбыз. Алла Тааладан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы иштерди кылганды сурап атат. Биз дагы Алла Тааладан жакшы иштерди түндөсү да сурайлы кылганды, күндүзү да сурайлы. Түндөсү да жаман иштерден пана тилейли, күндүзү да жаман иштерден пана тилейли. Ошончо Алла субханаху ва таала баарыбызды сыноо үчүн жаратып, жакшыны дагы, жаманды дагы алдыбызга коюп койгон. Сыноо да. Болбосо эртеге кыямат күнүндө тараза эмне кереги бар анда? Бизди мажбур кылдырбайт Алла Таала. Бизге акыл берген, эрк берген, тандоо берген. Чтоб эртеге Алла Таалага каршы сөз айтпагыла. Эмне үчүн деген суроо болбойт. Ла юсалу амма яфалу. Бизден суралат, биз суралабыз. Биз суралабыз. Эмне үчүн мына сөздү айттың? Далилиң барбы? Бирөө тууралуу сүйлөгөн болсоң. Чын сүйлөдүңбү же жалган сүйлөдүң? Куранда канча жерде айтат Алла Таала, мен буйрук бергем силерге. Я айюхаллазина аману тақуллаха ва кулу каулан садида. Эй иман келтиргендер, Алладан коркуп жашагыла, жана чын сүйлөгүлө деп буйрук бербедим беле. Ягфир каулан садида юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум. Чын сүйлөсөңөр, амалыңарды Алла Таала оңдойт. Күнөөлөрүңөрдү кечирет. Ким Алланын ичинде баш ийсе, мына ушу чыныгы бактылуулук деп. Тугандар, башка жакты карабай, Алланы карап жашайлы. Өлүм качан келип калат? Кандай келип калат? Эч ким билбейт. Ушунчалык сырлуу, табышмактуу Алла Таала бир дагы пайгамбарга айткан эмес. Бир дагы Алла Таала периштерге айткан эмес. Өлүмдү Алладан башка эч ким билбейт да. Даже өлүм периштеси да билбейт. Ага буйрук берилет, анан жанын ал. Болду, ошондо эле ошо алганга бара. Буйрукту аткарат. Билбейт ал. Алла Таала ушундай сыр койгон да буну. Ошондуктан иншалла биз да эч кимибиз билбейбиз да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келип, "Я Расулаллах,
аябай коркуп калган. Эртеге өлүп кала тургандай болуп атам. Эртең болсо бүрсүгүн өлүп кала тургандай болуп атам. Пайгамбардан калды го, сен батырсың го сен. Бүгүнчү. Эртең бүрсүгүнү машалла сеники. Кандай бүгүнчү? Ha карасаң сөз ойносоң. Эртеңки коркуп атам өлүп кала турганда, бүрсүгүнү коркуп атам өлүп атам. Бүгүнчү, бүгүн жокпу сенин немеңде? План. Күн темасында. Allah. Пайгамбарыбыз курман алды. Ушуну деди, көрсөтпөйт. Мен оозума саламбы салбаймбы, мен ушу ишенбеймин. Ушунчалык, мен ушул убактыда ушунчалык да билбеймин. Туура. Биздин ажалыбыз башканын колунда. Качан тартса тартат, Алхамдулилlah. Ошон үчүн иншалла Алла Таалам канчалык өмүр берсе ошончо жашай берели. Бирок күнөө кылбай жашайлы да. Күнөөдөн сактанып жашайлы. Жаңылыш болуп калса тообаны кечиктирбей жашайлы. Жакшы иштерди кылып жашайлы. Каерде болбой. Кыргызстандабызбы? Чет мамлекеттеби? Каерде болбой. Айырма жок. Тоодобу, көчөдөсүзбү? Жолдос, базардасызбы, үйдөсүзбү? Каерде болбосун. Ушу денеңизди Алла арам кылган нерседен сактаңыз. Каерде болобу? Ушу денеңизди Алла арам кылган нерседен сактаңыз. Ушуну мажбур кылып, кичине үйрөтүп, адаттандыртып, машык кылдыртып, тилибиз кичине зикирге көндүртүп, истихбарга көндүртүп, жакшы сүйлөгөнгө көндүртүп, колубуз уурулукка барбасын, алдаганга барбасын. Колубуз бирөөгө жамандыкка барбасын. Бутубузду жаман жака бастыра койбойлу. Кеттик деп атканда ойлонуп туруп, мен каяка баратам деп. Сүйлөгөндө ойлоп, таразага тартып сүйлөйлү, таразага тартылып атат. Бардыгы жазылып атат мында. Под контролем да. Алла Таала көзөмөлдөчү да. Мына мусулман кандай. Буну сахабалардан үйрөнөбүз. Булар көрсөткөн булар. Маданиятты ушулар үйрөтөт. Айтыңыз мына карап туруңуз. Маданият эмне экенин. Адамгерчилик ушулар үйрөтөт. Оңолуу деп нени айтат? Сахабалар үйрөтөт. Бактылуулук деп нени айтат? Сахабалар. Ынтымакты сахабалар көрсөтөт бизге. Тазалыкты, адилеттүүлүктү сахабалар көрсөтөт. Алтын доордун берметтери. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын нурланган, тарбияланган сахабалары. Жүрөктөрү таза. Алла Таала алар тууралуу айтат. Улайка аллазина имтаханаллаху кулубахум литтаква лахум магфиратун ва ажрун азим. Алар ушундайлар. Имтаханаллаху кулубахум литтаква, Алла өзү сынаган алардын жүрөктөрүн. Таквалыкка Алла өзү сынаган, таквалык барбы жүрөктөрүндө жокпу деп. Мынандай таквалык сахабалардын жүрөгүндө таква бар экенин Алла Таала өзү сынап көргөн. Алар үчүн кечиримдүүлүк улуу сооп. Ихлас десе жогорку деңгээлде. Ла нуриду минкум жазаа ва ла шукура. Сахабалар, алар да ушу бизге окшош эле. Жашашкан алар деле. Бизге окшогон эле көзү, кулагы, бияк барды. Бирок баалуулуктан бийик да. Баалуулуктарды үйрөнсөңүз, сахабадан үйрөнүңүз. Адамгерчиликти үйрөнсөңүз, сахабалардан үйрөнүңүз. Маданият, тазалык, адеп, ахлак, мына сахабалар. Каяка жетишкен булар. Курандын нуру менен нурланды да, ааламды жаркыратып берди, караңгылыгын бүткүл ааламга. Bir mahluktan korkmayın. Bir mahluktan ümit kılmayın. Bir mahluktan korkmayın. Giyim olsun aldısınlar. Birinin de ümit kılmayın. Allah'dan korkut, Allah'dan ümit kıldı. La nuridu minkum cezaa ve la şükür. Allah uşunçalık maktadı sahabalardı. Allah'ın sözün kıyamet gün geçen okuy turgan kılıp koydu Kur'an-ı Kerim'inde. La nuridu minkum cezaa. Sizlerden biz hiç dersen kalamayız degen söz. Akısın kalamayız. Sizlerge biz bağlılık alıp gelebiz. Sizlerge biz jakşılık alıp gelebiz. Sizlerge adilettүүлük, тазалык, бактылуулук, илим alıp gelebiz.
Takvalык алып келебиz, береке алып келебиз. Бирок ушунун акысын сурабайбыз. Азыр адамдарга жол көрсөткөнгө акчасын сурайт. Адамдар ой айтканга консультацияга акча сурайт. Же жокпу? Адвокатуралар бар, бекерле отурабы? Юридический консультация эмне бекерле дейсизби сиз? Сахабалар тамак берип эчтеке сурабагандар. Өзү ачка болуп экинчинин курсагын тойгозгондар. Жөн эле тилде эмес. О кандай деген ал? Валя шукура, рахматын да каалабайбыз дейт, ажечи. Не только силер бир нерсени бергиле, тигинткиле, жок. Бизди мактап койгула, бизге рахматыңарды айтып койгула, бизге ушунусун да кереги жок дейт. Мына сага. Бул ихласты Алла Таала Кур'анда айтып атат булар кандай экен. Булар кандай экен ихлас. Кур'анда айтып атат. Алла. Ибн Аббас разияллаху анхума Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын авасынын баласы. Өткөнкү сабакта айттык эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келгенде, Фата Маккада 3 жылга жетпегенде жыл болду Пайгамбар менен бирге. Бирок эмне деген илим алды? Дүйнөдөн кайтатканда 13 жашта эле. 13 жашта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн кайтты. Ибн Аббас дүйнөнү түнкүрөтүп койду да. Пайгамбарыбыздын дуасынын берекесинен, тарбиясынын берекесинен, көңүл. Не дейт? О киши айтат өзү тууралуу мындай дейт. Ваджатту аммата илми Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллам инда хадал хай минал ансар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын илимин көпчүлүгүн ансарларда, Мединада жашагандарды ансарлар деп коет эле. Бир айыл бар экен, ошол жерден таптым дейт да, бир айыл бар экен. Ин кунта ла атир раджул минхум, аларга барып ушу бирөөсүнөн, ушу бир сахабадан илим алам деп барсам, фа юқалу хуа наим, мага айтылат эле, уктап атат депчи. Осы пайгамбарыбыздын бул туганы. Илимдүү. Бирок дагы илим алам деп ошо барганда уктап атат деп айтылса, фалау ши'ту айюқада ли фадау. Ойготуп коёюнбу сизге деп айтылганда, жок. Тек койгула. Ойготпой эле койгула. Хатта яхружа. Ал өзү туруп, ойгонуп чыкканга чейин мен күтөм дейт. Уйкусун бузбайм дейт. Илим алганга бардымбы? Үйрөнгөнгө бардымбы? Эмне үчүн кыжалаткам? Жок. Мен анын рахатын, анын бейпилин мен биринчи орунга коюшум керек. Ли астатиба бидалика калба. Анын жүрөгүнө рахат жеткиришим керек эле мен. Ва кала айда мындай деп айтат эле. Ин кунту ла асалу анил амрил вахид 30 мин асхабин наби саллаллаху алейхи ва саллям. Кээде бир маанилүү иш болуп калганда, ошо бир эле сөздү тактоо үчүн 30 сахабадан сурайт элем. Канча да? Сиз де пайгамбар ушуну уктуңуз беле? Так, сиз да уктуңуз беле? Сизчи деп. Такта үйрөтүндө жөнөкөй эле бизге дин келип калган жок таксырлары. Миңдеген, 100 миңдеген адамдардын каны төгүлгөн. 100 миңдеген, миллион деген адамдардын өмүрү кеткен буга зартталган. Bir ayat, bir hadisти бизге жеткиш үчүн Алла Таала себеп кыямат күнүнгө чейин эми башка дин келбейт. Бул сак болуш керек да. Бардык жагынан таза болуш керек. Бардык жагынан толук болуш керек. Бардык суроосуна жооп болуш керек. Толук кемчилдиксиз жолдомо болуш керек. Мына ошо динди Алла субханаху ва ушундай алып сактаганбы? Тамаша эмес бул. Вакала Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат: "Кана Ибн Аббас минал ислам биманзилин, ва кана минал Кур'ан биманзилин." Ибн Аббас разияллаху анхума, динде башка даражасы бар эле бунун. Кур'ан боюнча өзүнчө башка даражасы бар эле. Ва кана якуму ала минбарина хада, бизди мына минбарыбызга турганда Ибн Аббас фа яқрал бақара ва ала имран, Бақара сүрөсүн, Али Имран сүрөсүн окуп туруп, фа юфассирухума аятан, тafsirге кирип кеткенде, ва кана Умар разияллаху анху иза закараху, Ибн Аббасты айтканда айтат эле: "Далика фатал кухул", мына жигиттин ери ушул. Эр жигит ушул дейт эле да. Ибн Аббас айтат эле. Лаху лисан саул. Эмне деген Алла Таала буга тил берген дейт эле. Сураганга дагы, жеткиргенге дагы, бирнесин тапканга дагы, ва калбун акул. Өтө тунук, терең түшүнгөн акыл берген Алла Таала буга депчи. Дүйнөнүн жашоосунун акырында эки көзүндөн айрылган экен. Көз азиз болгон экен.
Риваятты bir тактап коюш керек. Укканыма караганда алымдардан уккан, мен китептерден уккан жокмун. Билбегенибиз толтурат да. Bir жолу Жабраил алейхиссалам келгенде Ибн Аббас көргөн экен. Ибн Аббасты, Жабраилди алейхиссаламды көргөн көз азиз болот деген экен. Бирок кандай болсун, мына жерде азиз болгону анык. Эки көзүчү. Бирок ошондо айткан бир сөзү бар экен да. Яхудуллаху мин айнайя нурахума. Эгер Алла Таала мен эки көзүмдүн нурун алып койсо, фа фи лисани ва калби минхума нур. Тилимде, жана жүрөгүмдө ошо нур бар экен. Эки көзүмдөгү нур, Аллага шүгүр кылып атат. Алла алса, ошо эки көзүмдөгү нурум бири эмне дейт? Тилимде, бири жүрөгүмдө дейт. Калбин закин, зирек жүрөгүндө. Ва акли гойру зидахал. Жана ушуну Алла субханаху ушуна акыл берген ага. Фи фами саримен кайсайф масур. Жана өзүнүн эми тилинде болсо, охо, канчалык күч. Жүрөгүндө дагы, тилинде дагы. Ибн Хазм рахматуллахи алейхи айтчыган. Абу Бакр Мухаммад ибн Муса ибн Яқуб ал-Маъмун ислам имамдарынын менмин деген бирөөсү Ибн Аббас разияллаху анху фатвасын 20 китепте топтогон дейт. 20 томда. Дүниеден кайтканда 68 жылы кайткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өткөндөн кийин 11-де өттү, бу 68-де. Ошондо 57 жылдан кийин 71 жашында көз жумган экен. Эми бул киши өткөн сабакта аягына чыкпай калды. Мамиленин маданиятын ушу үйрөтөт да. Бизде деле ошондой коомчулукта күн сайын ылдыйөөдө болуп калат. Түшүнүп түшүнбөстүк болуп калат. Bir kişi gelip İbn Abbas'ты sökkөндө, ага сөгүп жооп беребиз го биз деле. Токтоп тур эсене деп. Bir болсо экөөнү жооп беребиз, ал минимум биздики. Болбосо дагы ал атаң сөксө, ата чоң ана эчтекеси калбайт анын. Бул анда сөгүп жооп берген жок сөккөндө да. Не деди? Мен жакшы иштерди кылчу эле адаммын, мен сөккөнгө мен деп отурган, сөккөнүн кайтарган жок. Сөксө, не деп жооп берип атат? Мындай дейт. Иннака ла таштумуни ва фия саласу хисалан. Сиз мени сөгүп атасыз, бирок менде 3 касиет бар дейт. Аллаху акбар. 3 жакшылыгым бар дейт. Биринчиси, Алла Тааланын китебин инни ла ати ала ая мин китабилlah. Алла Таала Курандын аятын ушуга ачканда бул кишиге. Ошон үчүн муну раисил муфассирин дейт. Куран тафсирлегендердин бардыгына раиси ушул, үммөттүн раиси ушул. Kur'an tafsir boyunca, çeçmelegen boyunca şefi şu. Bardığın çoğu mırzası şu. Tarcımatı Kur'an, Kur'an'da çeçmelegen kotarmacısı şu. Ne de o da? Men de жүрөгүмдө кааlayt şu, men bilgendi, bardıq adamlar bilse eкен deydi. Bu içi tardıq emes da, görө alбастык emes da. Bul dağı, şunun bari oşol, men bilgenden bardığı bilse eкен deydi. Menin жүрөгүмдүн каалоосу ушул дейт. Fala wadittu an ajma an jami'an nas ya'lamuna minha ma a'lamu minha. Men bilgenden bardığın bilse eken uşular deyt. Manake. Tamam. Birincisi, ikincisi, ve inni la asma'u minel hakim min hukkamil muslimin ya'dil fi hukmihi fa afrahu bihi. Ve la'alli la uqadi leyhi abada. Ay. Müslümanların hükümdarları, acıoları, başçıları, kaysı bir başçı adiletli çeşim çağırsa, oşonu kıp uşunçalık suyunum deydi. Ağa ömür mayanaça jolukpasam dele deydi. Meyli. Görmesem dele anlar kaç. Karaçal özü turalı çeşim çağırgan yok. Başka bir o adiletli çeşim çağırganı üçün uşunday men elhamdülillah biröөгө ушундай ыраа көргөнүм бар дейт. Бирөөнүн жакшылыгын баалай алган адам экен да. Мынаны үйрөттү. Үчүнчүсү эмне дейт? Ва инна ла асмау бил гайс qad asaba al balad min bilad al muslimin fa afrahu wa mali min saimatin. Men musulman шаарларына, кыштактарына, жашаган жерлерине, кайсы жерине жамгыр жааса, ошого сүйүнөм дейт.
Болбосо менин ал ошо жайлоодо кайтарып атам, ойпоюм уюм деле жок дейт. Мама мен сүйүнө турганчы мисалы. Бизде кандай? Бизге пайда жетсе сүйүнөбүз да. Мусулмандарга пайда жетсе биз сүйүнө элекпиз таксыр. Ошол жерде карайбыз сразу. Мага пайда барбы жокпу? Болсо мен сүйүнөм. Болсо мен ага сүйүнбөйм башкасына. Мынакей. Мусулмандарга жакшылык каалоо, мусулмандын курсанчылыгы менин курсанчылыгым, кайгысы менин кайгым деген адамдардын. Маданият, баалуулук мына да. Азыр bir күн өзүңүн бир туугандарыңа, атала, абаларыңа, тайкелериңе азыр көрө ала турган заман. Айтыңчы өзүңүз. Азыр кандай азыр? Ким кимди көрө алат азыр? Азыр жакшылыкты көрө ала турган заман эмес азыр. Кандай болуп калды? Бул эмнени айтып атат бизге? Эмне деген тарбия берип атат? Мусулман ушундай болуш керек дейт. Адилеттүү чечим болдубу? Аерде мен болбосом да алхамдулилля мага курсанчылык, мага той. Bir жерге алхамдулилля мусулмандарга пайда болуп, жамгыр жаап, молду болсо, мага той, менин пайдам болбосо дагы аердечи. Адилеттүү чечкенде мага пайда болбосо дагы. Жөнөкөй нерсе айткан жокпу? Ал-улама раббаниюн. Ушундай Алла деген ушундай алымдар. Адамдарды өзүнүн сөздөрүнөн мурда абалы менен, жүрүш-турушу менен, сүйлөгөндөн мурда өзүнүн ушул унчукпаган кулук мүнөзү менен тарбиялайт дейт да. Мына ушул орунда Ибн Аббас разияллаху анхунун өтө жогору эле. Себеп дегенде бул киши кимден укту? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан укту. Албетте, бирөө сөксө жооп берип коюш жеңил эле дейт. Радда шатима сахну. Бул киши сөккөндө жооп берген жок да, сөгүпчү. Тил дегенде тилде жооп берген жок. Атак мындай айтат. Сөккөндө сөгүп коюш оңой эле. Макулбу? Келесолук кылуу деле келесолук дейт да өзүчө. Ал деңгели ошол болсо. Ага теңерип не кыласың? Анын көрүп ага жакшылык каалап эле. Айта тургандарын айтып кой. Бундайга бирок ар кимдин колунан келбейт. Жогорку деңгээлдеги кулук мүнөздүү адамдар гана кыла алат дейт буну. Куранда Алла Таала ва ида сами'ул лагва a'radu anhu. Чыныгы момун, чыныгы мусулман, Алланын кулдарынын сыпаттары ушул. Качан бекер сөз укса, жагымсыз сөз укса, ал жерден жүз үйрүп эле коет экен. Ага тирешип, теңелип, жакалашып, жок. Андай убакыт өткөрбөйт экен. Так, башка жерде айтат: "Ва ибадур рахман алладина ямшуна алал арди хаунан ва ида хатабахумул жахилуна қалу салама." Алланын чыны кулдары кимдер? Алар жер бетинде кичпейли басышат. Текеберленип баспайт. Көчөлөрдө, жүргөн жерлерде эмес, каерде болбосун. Ак үйдүн ичинде баса да, базарда баса да. Каерде баспасын. Текеберленип баспайт. Жана аларга бир надандар хитап кыла турган, сүйлөй турган болсо, надандыгын кылат да. Аларга өчөшүп, бул дагы надандык өткөт экен да. Қалу салама. Ассаламу алейкум, амандыкта болуңуз деп коет экен, бүттү. Булардын жообу ошондой экен. Алла Таала айтып атат, Алланын өзгөчө бенделери сыпаттары ушул. Жерде кичпейли болуп басышат, надандарга теңелбейт дейт. Аларга жөн эле жамандык менен да сөзүн кайтарбайт. Жакшылык деп коет экен бул. Ибн Аббас разияллаху анхума эмне деген кереметти айтып атат бул жерде. Кур'ан-ы Каримден канча бул алымга Алла Таала ачкан. Кандай деген түшүнүк, кандай деген ой жүгүртүү. Ошого бүткүл адамзат шерик болсо экен мага деген арманда да. Мен эле билип эле дүйнөдөн өтүп кетпейин. Ушул акыйкатты элим билсе экен. Жаштар билсе экен, карыялар, эркектер билсе экен, аялдар билсе экен, байлар, бийлер билсе экен. Жөнөкөй калып бардык адам билсе экен. Карачы кандай арманы. Мен эле билейин эмес да. Өзүмчүл эле. Жок. Андай эмес. Мындай айтканда жүрөгүндө көрө албастыктынчы кирдиги жоктугу да булчу. Жана илимди жашырбагандыгы.
Караңыздар. Эки нерсе бар да туугандар. Биринчиден билбесең айтпа. Адашасың, адаштырасың. Өзүңдүн дагы анын да күнөөсүн аласың. Эмне кыласың? Билбеймин деп. Эгерде билсең жашырба. Билсең жашырба. Кыямат күнү билип туруп эгерде сен жашырып жооп бербей кое турган болсоң, адады алдал, арамды арам, же болбосо кандай маселе болбосун, оттон жүгөн салат деген. Не салат деген? Оттон жүгөн салат. Бул Алла Таала кимге илим берген болсо, чоң насаат. Не деген? Ушул жолдо болсун Ибн Аббас разияллаху анхудай. Башкаларга үйрөтүүдө, илимди жайылтууда, жакшылыкты таркатууда чарчабасын. Мээнетин кылсын. Бул улуу садака, мисалы, садака жария деп коебуз. Эң улуу садака жария ушул. Элдерге алхамдулилла илим берип, билим берип алгандай, дүние ахиретте пайдасы тие турган. Бул дүйнөдө эле пайдасы тие турган, ал менен чектелбейт. Эки дүйнөдө. Эми Ибн Аббас разияллаху анху экинчи сөзү, экинчи касиет менде эмне бар деп атат? Экинчи касиет бир адилеттүү бир мусулмандардын падышаларынан бир адилеттүү падышаны уксам, адилеттүү чечкенин дейт да. Мен ошого ушунча сүйүнөм дейт. Бунун мураты мынау адамдардын тагдырын Алла субхана ва тааля кээ бир адамдарга берген чечкенге биз сот деп коебуз мисалы. Соттор. Макулбу? Ошо кам боюнча, мал мүлк боюнча, жана башка келишпестиктер боюнча ошолар чечет. Албетте шек күмөнсүз мусулман ошо адам бул адилеттүүлүк чечимге сүйүнөт. Кандай эле адилетсиз чечимден кыжалат болгондой. Бул жерде эмнени айтып атат? Эгерде мына соттордун оңолуусу дейт, үммөттүн жакшылык келүүсүнүн белгиси. Булардын бузулуусу, Кудай сактасын, үммөттүн бузулуусунун белгиси дейт. Себептен иншалла бир адамдын өмүрү менен, бир адамдын үй бүлөсү менен, бир адамдын ден соолугу менен чечим чыгар. Ким канчалык кылмышка лайыктуу болсо, ошончо берер. Бир порцияга бир порция, 10 порцияга 10 порция. Мындай эмес. Кылмыш мынчалык, сиз берип койдуңуз момундай. Кылмыш моунчалык, сиз берип койдуңуз момундай. Бул оңой эмес бул. Бул оңой эмес. Адилеттүү чечим канча жылдык ибадаттан абзал. Алымдардын айтуусунда 60 жыл риясыз ибадаттан абзал. Адилеттүү чечим. Адилетсиз болсо анда жата кандай. Үчүнчүсү айтып атканы, мени о чөп оттой турган малым деле жок, жайыла турган. Ушуну сайыма деп коет, сайыма деп. Биздеги ушул жайлоодогу алхамдулилла мындай өзү көбүнчө 6 айдан көбүрөөк талада жүрүп отто жүргөндөрдө ушу жандыктарды сайыма деп коет. Бирок жамгыр жаап атса сүйүнүп атат. Менин малым болбосо деле, мага пайда болбосо деле, менин малым отто болсо деле, бирок мусулмандардын малы отто атат да. Эмне үчүн мен ушуга ырам, ушу сүйүнбөшүм керек? Алла. Биз азыр мусулмандын ийгилигин көрүп, ичибиз күйүп өлө турган болуп калдык. Ал жака сүйүнгөн тиякта турсун. Даже өзүнө пайда болбосо дагы. Кедечи, өзүңө пайда болуп атат, ага да пайда болуп атат. Ыра көрүп кой, мына биздин адамгерчилик деңгээлибиз таразага тартып алыңыз. Каерде жүрөбүз биз? Каякта жүрөбүз? Чынык адамдар ким экен? Сахаба. Жашоолордон өткөндөрү Алланын алдында кандай? Мына мусулмандарга жакшылык каалоонун, жакшылык сүйүүнүн өзүнө тиешеси жок болсо дагы Ибн Аббас разияллаху анхума пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде ушуну чечмелеп амал түрүндө көрсөтүп берип атат. Сөккөн кишигечи пайгамбарыбыз эмне деген? Масалul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad.
Даштака минху удвун тада'a лаху саиру жасад бисахари вал хумма. Бардық мұсылмандардың мисалы бири-бирин жакшы көргөндө, райымдуулук кылганда, мээримдүүлүк кылганда бир дененин мисалындай. Бир денеде эгерде бир мүчө ооруй турган болсо, анда дененин баары таң атык чакты ысытма болуп, таң атык чакты уктабай чыгат да. Чын? Бөйрөгү ооруп атса, боору ооруп атса, жүрөгү ооруп атса, бардык мүчө мээден тартып бутка чейин аракет кылат да. Ушунун мисалы мен келтирет. Мына мусулман адам бири-бирине боорукерликте ушундай күйүмдүү болуш керек. Ушундай райымдуу болуш керек дейт. Ошон үчүн туугандар, иншалла мына жүрөктөрүбүздү тазалайлы. Бирөөнүн ийгилигин көрө алайлы. Бирөөгө кыйынчылык келгенде, башына сыноо келгенде, вообще чилип калганда бул. Гнилой, эмне деп койду? Ийириңдеп өлгөндө бир жол чыгып. Чилип калганда мына. Жүрөгү таза болгондон айтпайт эле. Узактагы адам эмес, жакындагы адамдарын айтат. Жакындагы адамдарын айтат. Досторуна айтат. Туугандарына айтат. Кошуналарына айтат. Чок иштегендерге айтат. Алдына келсе калп эле күлөт. Кандай чай ичебиз? Алла. Ушунун аты мунафык деп коет. Не деп коет экен? Нак мунафык, лицемер, эки жүзү деп ушуну айтат мына. Ал жашообузду абалын карасаңыз азыр. Любойун караңыз азыр. Туган. Бул мусулманчылык дагы эмес, адамгерчилик дагы эмес бул. Мына биздин тарбиятыбызга кандай чакырып атат. Ибн Аббас разияллаху анхума өзүнөн канча адамдарга мындай. Өзүнө ошол жакшылык жетпесе дагы башка жетсе, ошого машаалла. Ошого сүйүнүп атат. Өзүнө бизге жакшылык жетсе дагы баса сүйүнүп албай атабыз да. Өзгөчө бүгүн жашоонун шартында карасаңыз, субханалла, соц тармактардагы мындай караңыз, өзүңүз эле баа бериңизге. Мүмкүн 90 дебейин, 99% деле бул адамгерчиликсиздик да бул. Я. Айыптап, каралап, өзү билбеген ишке киришип, тополоң кылып, дүрбөлөң кылып, тигин жаманаттуу кылып, үстүнөн маскарлап, гүлүп, шылдыңдап, карикатура. Туган, Алланы унутуп калганда, ахиретти унутуп калганда, дозокту унутуп калганда, өлүмдү унутуп калганда, жүрөгү карайып калганда, эмнеден жаралганын унутуп калганда, ким көзөмөлдөп турат унутуп калганда, ушунун эшиги ачылат да. Ушунун эшиги ачылат. Шайтандын эшиктери. Бардык шайтандын эшиктери. Даджалдын эшиктери. Даджал келет, качан келет деп суроо берет. Келип калган мына. Будан аштан эмне даджал керек бар бизге? Өзүн даджал. Алла. Болбосо Ибн Аббас разияллаху анхума деле өчүн алса болот эле. Нафстын адатта нафс сөз кайтарыш керек да. Өч алыш керек. Любой. Бирок ошол жерде нафсini кармап коюу, бул эркектик бул. Бул мынакей, бул имандын күчү кармайт буну. Имандын күчү кармайт. Башка күч кармай албайт бул. Ошон үчүн айтат, мусулман өз нафсиси менен жихад кылат. Колунан келишинче пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жолдомосунда, хидаятында, сахабалардын хидаятында. Өзгөчө надандардан жүз үйрүдө, аларды кечирип, алардан келген ызага сабыр кылып коюуда. Жана аларга мүмкүн болушунча насаат айтууда. Алла Тааланын вадасынан коркутуу иретинде. Мына мусулман адам.
ولكن المؤمن يجاهد نفسه ما استطاع على تمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في الإعراض عن الجاهلين والصفح عنهم والصبر على آداهم بل وعظهم إن أمكن. Mana musulmon qanday. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo shuni aytib qo'yganda. Qur'on Alloh taolo bardıq адамдарға, sizga, маңа, o'qib atqanlarga, bardıq ulut, bardıq uchurga, bardığına buyruq Alloh taoloning tarafidan, olamning qo'joyini, esi, jaratuvchisining tarafidan buyruq. Wasari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Жарыш кыла. Бири-биринен озуп жүгүргүлө өткүлө. Робуңардын кечиримдүүлүгүнө. Силер күнөө көрсөңөр, робуңар кечирүүчү. Силерден истигфар Алла Тааладан кечирет. Жүгүргүлө, кайсы амалдан, тобадан кечирилеби күнөө? Жүгүргүлө. Дараттан кечирилеби? Садакадан кечирилеби? Зекеттен, намаздан кечирилеби? Курандан, дуадан кайсы амалдан күнөө кечирилсе, ошого жарыш кыла. Жарыша турган нерсе дүйнөнүн аркасынан эмес экен. Бири-бирибизди кордогондон жарыша турган нерсе эмес экен. Тугандар, келгиле биз жарышайлы. Жакшылыкта жарышайлы. Илимде жарышайлы. Кичпейилдикте жарышайлы. Кайрымдуулукта жарышайлы. Ихластуулукта жарышайлы. Жарыша турган баалуулукта жарышайлы да. Төмөн жака ким жарышсын? Allah subhanahu wa ta'ala aytып атат. Бейишке силер жарыш кылгандан көрөк, дозокко жарышпай. Кайка жарышпай? Дозокко жарышпай, силер бейишке жарышкыла. Пайгамбарыбыз айтты. Ла ядхулул жанна qati'. Bukhari şerifte hadisi. Beyişke tuğan uruq, tuğançılık mamileni üzgün girveyt dedi. Uşul жерде жарышпай. Туғанчылық мамилени бекем кармаганда жарышайлы. Текебер бейиштин жытын жыттабайды. Текеберликте жарышпай, кичпейилдикте жарышайлы. Мына күнөөдө эмес, соопто жарышайлы. Ила жаннатин ардуха самавати вал ард. Ушундай бейишке анын туурасы жети жер, жети асман такса. O beyiş al, mına Bişkek emес al. Je bul jер эмес bu. Uzunun Allah Taala özü bilet kança ekeni, bura tuurasını aytıp koyayın. O jeti jer, jeti asman al. Jeti jer, jeti asmanды uzundan çözsöңүз, oşol beyiştin tuurası. Eң akırkı beyişke girdim degen kişiге bir rivayatta 10 есе bu dünyadan 10 есе çoğun beyiş berilet. 5 sotik uçastak mes. Ушул дүйнөнүн бардыгы берилет. Жалгыз кожоюнсун. Азыр мына ана жер талашы согуштарды көрө бер. Жер талашы согуштарды көрө. Эгерде жүрөктө бейиш боло турган болсо, мынаны деле алайын анайын. Дозогуң ала кет бир жолу. Ушунчалык сага 1 метр жер керекпи? Чегарадан. Алып кет дозогуңа бар. Кошон алып кете берет. Бейиштин туурасы. Bilesizde jер kança kiçinekey birinci asmandan aldığında. Mikroskop menен tapay kalasın. Jер ушунчалык kiçinekey. Birinci asmandan aldın. Buga okşoğundan 7 asman var. Birinci asman, ikinci asman aldığında mikroskop kıppın, plinka вообще. Üçüncü asmanın aldığında ikinci asmanın koşu. Al şunu. Hem uşların bardığını uzarıp tartıp ver, Kuday bilet kança varat. Oşonun bardığı beyişin torası olur. Bir rivayette 10 emес, 50 есе берет да бул деген. Канча есе берет? 50. Жүрөккө бейишке кызыгы болбосо, ага айтмай кереги бар буну. Бейишке умтулуу акыйкатка болсо, ошого айта алат. Таква адамдарга Алла айтып атат. Уидdat lil muttaqin. Күнөөдөн сактанган адамдарга даярланган. Тилин күнөөдөн сактаган, көзүн күнөөдөн сактаган, кулагын күнөөдөн сактаган, Golun, жүрөгүн, алкымын, уяттуу жерин, путун күнөөдөн сактаган, ошолорго даярдалган, бардыгын эле эмес, калаган кире турган. Жок. Таза болуп кел. Тазаланып кел, болсо бияктан биз тазалайбыз сени. Тазаланып кел. Не менен тазаланат сен? Көз жаш менен. Дуа менен, таквалык менен тазаланып кел. Сага берген мүчөлөрдү таза алып кел, түп-түз бейишке кирип кете бер. Таза алып келбесең, сени тазалайбыз.
Ал жакта тазалоо бир эле жол, от менен гана. Жүрөгүңү да от менен тазалайт, көзүңү да от менен тазалайт, кулагыңы да от менен тазалайт, тилиңи да от менен тазалайт, алкымың да от менен тазалайт, колуңу да от менен тазалайт, путуңу да от менен тазалайт, мээңи да от менен тазалайт. Элестетип көр. Алла, 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 Алла. От темир тазалаган көргөнсүздөр да. А тиякта денени тазалайт. А таза болбосо бешке киргизбейт экен. Тазалап туруп анан киргизет экен. Бирөө таза эле барып алса, ач эшикти. Аче. Ана ач эшикти. Алла, Алла, Алла. Алла баарыбызды Алла Таалам күтпөй, сразу кирип кеткендерден кылсын. Амин. Эсеп китепке албайын. Алладан сурайын. Я Алла, иманыбызга эле бас кыл. Мындайча айтканда, иманыбызга эле болду кыл. Мен сага ишенем, жалгызсың, барсың, сен шериң жок, ибадатка